Ассалам алейкум достор. Бүгүн ат таң ашыруу боюнча. Ат таң ашырганда негизи мен мындай таң ашырам. Аттын ушул турушунда эле жүгөнү жок, нокто менен аса байлап эле, аса байлагандан башын моундай каңтарып башын бийик көтөрүп эмес, мисалы. Анда ал потолокко жеткизбей эле аттын турушунда өзүнүн турушунда байлаш керек. Самый главный ат жатып албаш керек. Ат жатпаш керек. Тикенсине туруп, нары бери басып, кыймылдап. Жеген жемин таң аткыча ашкырыш керек. Таң ашырган себеби ичи тартылат, ичиндеги ашча бокторду чычат, ичинде лишний бок болбойт. Негизинен атты улакка чабаарда гана бир күн мурда таң ашырыштын кереги жок. Улакка чаппаган күнү деле сезон бүткүчөктү күндө таң ашырып туруш керек. Күндө таң ашырылган ат бузулбайт. Любой убакыт улак болсо минип алып чыгып кете бересиңер. Любой убакытта любой жака минип кете бересиңер. Таң ашырылган ат негизи даяр болот. Минилбей туруп калса дагы улакка минип кете бересиңер, бул даяр ат болот. Улакка дагы чуркай берет, сразу чуркайт. Таң ашырылган ат мына буттарына булчуң толуп, түдү менен тикесинен туруп жеген тамактарын, жемдерин булчуңдарына сиңирип күчтүү ат болот. Ошон үчүн атты таң ашырыш керек. Күздө багуудан чыгып, суутулуп бүткөндөн баштап улак бүткүчөктү жазга чейин таң ашыра бериш керек. Эң негизгиси жүгөнү менен асбаш керек, оздургу жок. Нокто менен эле ушуну асып коюш керек. Жүгөн менен асып койсоңор, ат жүгөнүн оозунан жүгөн салып, аттын наоборот кароосун алат. Ат таң аткыча чарчап, шалбырап калат жүгөн менен ассаңар. Жүгөн жок ассаңар, наоборот ат дем алып, нары бери басып, ичинде лишний бокторду чичип, өзүнө өзү суутат ошондо. Мисалы, жүгөн салып коюп аскандарды пример кылалы. Жүгөн оздурук атты башкарыш үчүн эле ойлоп табылганда, мен оюмча. А бизде эле тамак жеш үчүн кашык ойлоп чыккан, ошол сыяктуу эле да. Кашыкты тамак жеп бүткөндөн кийин ташташ керек. Же болбосо кашык тиштеп алып биз уктай албайбыз да, же болбосо кашык тиштеп алып көчөдө жүрө албайбыз. Ошол сыяктуу эле да, булар деле оздургу жок таң ашырылыш керек. Оздургу менен таң ашырып койсоңор, биз кашык тиштеп жатып алган менен барабар эле болуп калат да. Ошондуктан таң ашырганда оздургу жок, ушул турушунда атты таң ашырыш керек. Самый главный ат жатпаш керек болду. Калган ат өзү билет эмне кылышты. Комментарий калтырыңыздар, сиздер кандай таң ашырасыздар жана менин кандай катачылыктарым болуп атат ушу таң ашырууда. Ошону жазыңыздар. Плюс жактарын жазыңыздар, минус жактарын жазыңыздар. Билбегендерди үйрөнөбүз, билгендерди кечиресиздер дегендей. Жандарым. Таң ашырууда турган ат кечинде таң ашырды эле, азыр эртемен от койгону келдик. Негизи эртемен келгенде карайсыңар, атыңар чыдап атабы таң ашырга же жокпу? Ичесинен отуруп алдыбы, же тура албай дубал калга жөлөнүп алдыбы? Если ошондой кыйналып аткан болсо, сразу эле буну таң ашыруу саатын азайтыш керек болот. Биринчи негизи баштаганда 4 саат. 3-4 күн 4 саат таң ашырат, 3-4 күн 6 саат. Андан кийин акырынан 8 сааттарга таң ашырса болот. Бул уже 8 саатка турат. Бул илгертеден чабылып, таң ашырылып турган ат. Ошого буну симела 8 сааттык таң ашыра кое беребиз. Чипишинде болуш керек да, жатып албай турган болду. Ат канчалык көп таң ашырылса, ошончолук күчтүү жеңил ат болот да. Жанар десе. Жанар. Эртеменен отто алып келет да. Бул акырдагы остатка чөп бүтүп жеп алган. Ошону аз коюп коебуз, тазалап жеп салат. Анан чөйүн жаңылап коебуз 1 сааттан кийин. Мындай болгон иштер тартылып, сон болуп калат. Ичи тартыла баштады. Акырындан отко койгондон мынтип жибин узун эле байлап коебуз, чалынып калбагыдай кылып. Бул каалашынча жатып дем ала берет.
Азыр бир саат курсагын тогузуп алат да, анан жатып 1-2 саат дем алат. Анан кайра туруп дагы жей берет ошондой. Күндүзү муну такыр аспаш керек, желательно. Только тойгуш керек, чөбүн үзбөй. Жем, чөп, суу. Кечкисин таң ашырып койсолар, ошондо ат күчтүү болот.